Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир тууганым. Жараткандын укмуштуудай кооз жаратылыштын коюнда туруп сиздерге бакытка жетелөөчү 7 ачкычты айтып бергени туура көрүп турам. Биринчи, ар дайым өзүңө жаккан иш менен алек бол. Кээде биз өзүбүзгө жакпаган нерсе менен, өзүбүз каалабаган нерсе менен алек болобуз да көп ийгилик жарата албайбыз. Ошондуктан өзүңө эмне иш жакса, кайсы иш жакса ошол иш менен алек бол. Эгер сага саякаттоо жакса, Кыргызстан укмуш, керемет, кооз жер. Кыргызстандын булуң бурчуну айлан, тегерен көр, жараткандын жаратылышына көңүл бор. Экинчи, ден соолугуңа көңүл бор. Ден соолук биринчи байлык, ыйман, экинчи байлык ден соолук дейт хадисте. Ал эми кыргыздар биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дейт. Ошондуктан ден соолугуңузга көңүл буруңуз. Көп тамак ичпеңиз, тамак жегенге көңүл буруңуз, ар дайым спорт менен алек болуңуз. Үчүнчү, ар дайым алдыңа койгон бийик максат болсун. Кичке бир максат койбо, чоң максат кой. Кудай Таала мен пендемдин оюндагыдаймын, эмне сураса ошону берем деп айткан. Пайгамбар хадисинде «Ида саалтум фасалу фирдаусул а'ла», эгер сурасаңар бейиштин жогорку жагын сурагыла, фирдаусул а'ланы сурагыла, эптеп бейишке илешип калсам деп сурабагыла, бейиштин чокусун сурагыла деп айткан. Ошондуктан максатыңыз бийик болсун, максатка жараша ийгилик болот. Максатыңыз бийик болсо, ошого жараша ийгилик жаратасыз. Төртүнчүдөн, жашооң кандай болсо ошондой кабыл ал. Кудай Таалам сага ылайыктуу жашоону берген. Кудай Таалам сага ылайыктуу күйөөнү тартуулады. Кудай Таалам сага ылайыктуу жубайды тартуулады. Шүгүр кылып жаша. Жашооң кандай болсо ошондой кабыл ал. Орууну оруудай, сыноону сыноодой кабыл алгын. Эч качан бирөөнүн жашоосуна көз артпа. Сага берген жашоону ырахаттанып, сүйүп кабыл алгын. Бешинчи, өткөн ишке өкүнбө. Өткөн нерсени эстебе. Өткөн кайгы, муун, кыйынчылык күндөрдү эч качан эстебегин. Эстесең жакшы, мыкты, жакшынакай өткөн күндөрүңдү эсте. Эч качан жаман күндөрдү, бирөөлөрдүн жамандык кылганын эстебегин. Өткөндү эстөө, ылдый карап шаар аккан сууну жогору карай агызганга аракет кылуу менен барабар. Ошондуктан эч качан өткөндү эстеп кайгырбаңыз. Алтынчы, ар дайым жылмайып жүрүңүз. Жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Сиз жылмайсаңыз, аалам сизге жылмаят. Ар дайым жакындарыңызга, балдарыңызга, жолдошуңузга, жубайыңызга, бир тууганыңызга, ар бир мусулманга карап жылмайып туруңуз. Жылмаюу бул садага деп келет. Жылмаюу сизди сулуу кылат. Жылмаюу сизди көркүңүзгө чыгарат. Сиз жылмайсаңыз, аалам сизге жылмаят. Сиз жылмайсаңыз, аалам сизге кооздугун тартуулайт. Ошондуктан жүзүңүздөн эч качан жылмаюу кетпесин. Жетинчиден, бул дүйнө адам баласына берилген чоң мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба. Дүйнө фурса. Дүйнө бул адам баласына берилген мүмкүнчүлүк дейт. Ким мүмкүнчүлүктү пайдаланса, ийгиликке жетет. Ким мүмкүнчүлүктү пайдалана албаса, анда ийгиликке жетпейт дейт. Бул жашоо бизге берилген чоң мүмкүнчүлүк. Келиңиздер ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлык. Бүгүн кечирим сурай аласызбы? Бүгүн кечирим сураңыз. Бүгүн жакшы көрөм деп айта аласызбы? Бүгүн жакшы көрөм деп айтыңыз. Бүгүн жылмай аласызбы? Бүгүн жылмайыңыз. Жакшылык тартуулай аласызбы? Бүгүн жакшылыкты тартуулаңыз. Эч качан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Мүмкүнчүлүктү колдонгон адам гана бизнесте болсун, жашоодо болсун, сабак алууда, илим билим талап кылууда болсун, мүмкүнчүлүктү пайдаланган адам гана ийгилик жаратат. Ошондуктан келиңиздер 5 күндүк дүйнөдө мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлык. Бүгүн баштайлык, бүгүн жылмаялык, бүгүн кайрымдуулук кылалык, бүгүн жакшы көрөм деп айталык, бүгүн кечирип коюңуз деп айталык. Эч качан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлык. Бар болуңуздар, ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин.